Урматтуу достор, ассаламу алейкум. Мен кече Камчыбек Ташиевдин генералдык таржымалы жөнүндө кыскача видео кылгам. Анан баягы ойлорумду мындай толук айта албай калыпмын да. Мисалы, жанагы ошол неме сыяктуу эле, Камчыбек Ташиев сыяктуу эле ошол баягы кызматтык тепкичтен көтөрүлүп калып, жарандык сектордон келип, анан кызматтык тепкичтен көтөрүлүп, анан баягы кызматына байланыштуу генералдык наамды алып, анан ошентип жүрүп иштеп жүргөн аскер жетекчилер да болот да, тарыхтачы. Мисалы, Россиянын немеси, Россиянын ички иштер министри, коргоо министри Андрей Белоусов болсо, ал дагы жарандык адам. Аны болсо Путин алып келип ошол немеге койду, мисалы коргоо министри кылып. Ал болсо парад өткөрдү. Мисалы парад өткөргөндө аскердик формасы жок чыкты да. Анткени ал өзүн баягы аскер адамы болбогондон кийин мындай ыңгайсыз көрөт окшойт. Анан ошондон аскердик формасы жок, то есть генеральский формасы жок чыкты да. Бирок анын генерал армии деген намы бар, званиясы бар да. Бирок ал ошол жарандык кийим менен чыкты. Ошого окшоп ушундай бир мисалы Кыргызстанда ички иштер министрлигине Темирбек Акматалиев иштеп калган. Ал кишинин званиясы кандай экенин билбейм, бирок Темирбек Акматалиевди бир да жолу военный форма менен көргөн эмеспиз. Ички иштер министринин милициянын формасы мененчи. Ошондой. Анан кийин мыногу видеону карасаңар, могул ушул жерде мисалы 3 киши турат да. Ошол кездеги башкы прокурор Курманкул Зулушев, Камчыбек Ташиев ГКМдин төрагасы и Улан Ниязбеков. Ушул жерден бир эле Ниязбеков чест берип атат. Тиги экөө болсо колун жүрөгүнө коюп алган. Негизи аскер адамдары коомчулуктун алдына чыкканда, именно ошол жанагындай майрамдык немелерде, парадтарда алар деген чест берет. Гимн ойнолуп атканда да чест берет. Аларга колун жүрөгүнө койгонго болбойт. Колун жүрөгүнө койгонго только жанагындай Феликс Кулов окшогон, жана башка Исмаил Исаков окшогон генералдар, отставкадагы ардагер генералдар, ошолор колун жүрөгүнө коюп эркин турса болот да. Буларга болсо алар деле форма менен чыгат, бирок алар колун жүрөгүнө коюп турса болот. Анткени алар кызматта эмес. Булар деген аскердик кызматта да, кызматта турганда ошентип колун жүрөгүнө коюп атат. Бул эмнени билдирет? Бул деген ошол Ташиевдин ошол өзүнүн кызматтык милдетин жакшы түшүнбөгөндүгүн, анан кийин ошол тепкичтерден, ступенькалардан өтпөгөндүгүн билдирет. Ал эми Ниязбеков болсо, ал ошол тиги ылдый жактан баштап өйдө жакка чейин жеткен да. Ошон үчүн ал өзүнүн кызматтык милдетин жакшы түшүнөт. Могул тиги кишилер болсо, Зулушев деле мындай караганда балким толкунданып кеттиби, ким билет эми. Мен мындай сыйлайм ал кишини. Бирок Ташиевдин жоруктарын жакшы билесиңер. Могул жерде дагы бир жолу көрсөткөн да. Андан тышкары жанагындай неменин ичинде, тиги заведениянын ичине киргенде дагы фуражкачан кирип алып, жана папахасы менен кошо кирип алып, башына кийипчи. Ошондой бир көп кемчиликтер бар да. Ошондон улам бул киши өзү генералдык деген эмне экенин түшүнбөйт, аскердик милдет эмне экенин түшүнбөйт. Анткени ошол жерден өткөн эмес, ошол тепкичтерден өткөн эмес да. Ошон үчүн ал көп нерсени түшүнбөйт. Бирок деген өзүм болсо баягы өмүрү бою аскердик кызматта жүрүп, анан такшалып, анан генерал болгондой алып жүрчү да. Бул дагы ошол Ташиевдин өзүнүн бир психологиялык комплекстеринин бири деп ойлойм мен.